Бул жер суу башаты. Мына ушул жерден Токтогул шаарына суу жеткирилет. Шаардын калкын, мекеме ишканаларын таза суу менен камсыз кылат. 1972 жылы түзүлгөн. Суунун жеткирилиши болсо 8000 кишиге ылайыкташкан. Андан бери калктын саны көбөйүп, таза сууга болгон муктаждык жаралган. Учурда Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосунда заманбап шартта курулуш иштери жүрүп жатат. Биринчи фазасы үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында аяктап тапшырылат. Жаңы суу түтүктөрүнөн суу ичип калышат. Анан экинчи фазасында толугу менен шаардын ичи бүт камтылат. Суу түтүктөрү менен. Андан сырткары экинчи фазасында техника экономикалык обоснование ТЭО-да жазылган канализация толугу менен бар. Очистный сооружение курулат жаңы. Бүт жадаңыдай көп кабаттуу үйлөргө эмес, жителдердин бүт көчөлөрүнө канализация курулат. Экинчи фазасында. Но биринчиси бүткөндөн кийин экинчиси уланат. Токтогул шаарынын ичүүчү суу түтүктөрүн реабилитациялоо долбоору 2021 жылдын март айында башталган. Бүгүнкү күндө шаарга 16,5 чакырым жерге суу түтүктөрү тартылган. Турбалардын эскилиги жетти. 70 канча жылдар эле списание чыккан турбаларчы. Азыр эми буюрса жаңы түтүктөр курулуп алат. Бүтүп калса эми кичине көйгөй азаят эле. Жакшы болот эле элдерге деле. Суулар тазар. Аны менен катар Евробанктын каржылоосу менен суу канал ишканасына аба суудай зарыл болгон атайын 5 дана техникалар менен да камсыздалган. Жумушчулардын иши жеңилдеп, ишти өз убагында бүткөрүүгө өбөлгө болууда. Азыр жакшы ушул техникалар менен Токтогул ичинде кызмат кылып жатабыз. Экскаваторубуз ушул жарылган суу түтүктөрүн жамаганга, казып көмгөнгө, траншея казганга кызмат кылат булар. КамАЗыбыз болсо канализациялар чыкпаган сууларды үйлөп чыгарабыз. Манипуляторда өзүбүздүн кызматка жарып атат. Булар кандай колодецтер салып, элге кызмат кылып жатабыз. Техпомощь болсо рабочийлерди ташыйбыз ал менен. Учурда жүрүп жаткан долбоор аяктаган соң 10 көчө 21 миллиондон ашуун калк таза суу менен камсыздалат. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Токтогул шаары.